Кандай кылып өлчөгөн десе, мисалы үчүн ундан, буудайдан, курма, мейизден 3 килограмм 200 грамм берсин деп айтылган да. Илгерки эсеп менен мисалы үчүн ун бере турган болсоң 3 килограмм 200 грамм берсең болот. Бул минимум. Буудайдан берсең болот деп. Жана ошондой эле арпадан, анан мейизден бар, алар 1 килограмм 600 грамм жарым берсең болот депчи. Ошентип мурунку пайгамбардын заманасында арпадан, буудайдан, ундан, мейизден, курмадан бергенде ошол бир өзүлөрү өлчөй турган соа деген бир өлчөгүч болгон экен. Ошондон 3 килограмм 200 грамм беришчи экен ар бир киши башына, же болбосо 1 килограмм 600 грамм беришчи экен да. Бирок биздин азыркы заманда биздин ошол алымдарыбыз айтат, азыр эми кедейген багалдарга будай катары бергенде, арпа катары бергенде, мейиз катары бергенде, курма катары бергенде, алардын муктаждыгына чечилбей калышы мүмкүн. Эч ким деле аны деле муктаждык катары көрбөй калды да. Демек, азыр кандай беребиз десе, ошол будайдын, арпанын, мейиздин, курманын азыр кайтып кеткен 3 килограмм 200 грамм же 1 килограмм 600 граммдын нарк баасын сомго айландырып туруп бермей болуп калдык да. Ошол сом катары бергенде гана ошол муктаждыктын акча катары алганда кедейген багалга муктаждыгы чечилет экен. Эми мына ушинти белгилеп алгандан кийин ким берет десе, ошол адам акыл эстүү болгон болсо, мусулман болгон болсо, ошол адам өзү үчүн берет, жана кол астындагы баягы кичинекей балага жетелек баласы үчүн бергенге милдеттүү дейт. Ал эми үй бүлөсүндө карай турган болсок, аялына, балагаттан ашып калган балдарына, ата-энесине берүүсү милдеттүү эмес дейт. Мисалы эркек тараптан айткандачы, эмнеге дегенде үй бүлөдөгү инсанга толук ээ болсоң, анан экинчиси ошол инсандын курсагын тойгузганга дагы толук ээ болсоң дейт. Ушул эки эреже кимге туш келсе, эркек адам ошол адам үчүн бергенге укуктуу дейт. Демек, биринчи өзүнүн үчүн берет, жанагы 3 килограмм 200 грамм кылып сомун, жана ошондой эле ушул эки эреже балага жетелек кичинекей баласына түшүп калат экен. Толук балам тияка бар, бияка бар десе да укуктуу, анан курсагын тойгузганга да толук укуктуу дейт да. Ал эми аялына, келинчегине келе турган болсок, келинчегинин курсагын тойгузганга укуктуу болсо, шарият тараптан укуктуу эмес экен да. Бул жактан да бизге келди, ошол аялдарга эркектер толук укуктуу эмес. Жарым-жартылай эле экен да. Демек, аялы үчүн бере албайт. Ошондой эле балагатка жетип калган балдарын дагы баягы курсагын тойгузганга толук укуктуу эмес. Бала баягы өзү менен өзү болуп кетти деген дагы бир маанилер туюп калгандыктан, ага дагы укуктуу эмес, жана ата-энесине укуктуу эмес экен да. Баягындай бербей калса күнөөкөр болбойт. А бирок азыркы биздин замандагыдай бирөө келип туруп аялына дагы берип койсо, ата-энесине да берип койсо, чоң балдарына да берип койгон болсо, бул сооптун үстүнө сооп болот. Бирок ошол жанындагыларга мен силер үчүн берип койдум деп айтып койгон жакшыраак дейт.